Мен Аксу районуна караштуу Бөлөш айылынын Касымбай Токаев атындагы орто мектебинин 8 классында окуйм. Аты жөнүм Керимбаев Байел. Анан бул тракторду жасаганымдын себеби бул мындай элге жардам берип, элдин жумушун жеңилдетүүгө ушу кызыгуум бар техникага. Анан ушу комбайн жасаганымдын себеби кардондордон жасадым. Катуу кардондордон. Анан болсо буяктарына жанагы клёнкадан кесип атайын чаптагам. Анан бул клей болсо термоклей эле жөнөкөй. Анан бул дөңгөлөктөрүн жанагы кичинекей оюнчук машиналардын дөңгөлөктөрүнөн жана ошондой эле DVD-нин мындай эмелери бар. Ушундай керектүү куралдары ошондон жасадым. Бул батарей. Бул ушул жасалып аткан жери анан муну мындай салып үйгүзөт. Ол жактан мындай астына чаптап. Анан бул кадимкидей эле кагаздардан, бул ак парактардан жасалды. Бул фаралары жанагы азыркы зажигалканын фонариктери. Бул болсо жана DVD-нин проводторунан жасалган. Буну жасаган себеби ушу элдин мындай ишеничине актаган мындай балдардан болгум келет. Заманбап. Бул заманбап техника кылып мындай азыркы тракторлорго караганда башкачараагын кылып ойлоп тапкым келет. Мына ушуну менен ушу тракторду жүргүзүп бүттүк. Анан бул трактор менен мындай кечинде да караңгыда дагы тиги эгин эгүүгө болот. Мына бул жагы менен баралары күйөт. Анан бул кнопкасы менен иштейт. Анан жүргүзүү да мынакей. Бул кнопка менен өзү жүрүп кетет. Эми мындан да жакшы нерселерди жасап, тракторлорду да жасап, заманбап кылып, мындан башкача жүргөндөй кылып, мисалы үчүн суу менен же болбосо газ менен жүргөндөй кылып жасагым келет. Дагы болсо бул ушинтип эле жүрөт. Давай, ну и распаковать сам, Лара.